qirg'iz hech qachon odamga el bo'lmagan bo'lmaydi ham. Mana shunga o'xshagan mazgo'yoqlar o'zbek qirg'izni o'rtasiga fitna solib qo'yadi. Ertaga esli vudrug o'zbek qirg'iz urushib qoladigan bo'lsa, uyda ko'ylak lozim kiyib olib o'tirishdan boshqa narsaga yarashmaydi. Shunga o'xshagan mazgo'yoqlarga bitta gap. Millatni yomoni bo'lmaydi, insonni yomoni bo'ladi, senga o'xshagan dalbayoq bo'ladi. Урматтуу мекендеш, эгерде сизде Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылып келүү зарылчылык пайда болсо, биз сиздерге көп жылдык тажрыйбасы бар Дастан мырзаны сунуштайбыз. Дастан мырза сиздерге колдон келген жардамын берип, жолдо өзүнүн көмөгүн көрсөтөт. Төмөндөгү номерларга азыр чалыңыз. 24 саат сиз менен байланышта. Сизге ак жол каалайбыз. Ана Москва, мына Москва. Мына ушул видеону көрүп алып, ушул акмактын сөзүн угуп алып, ачуң келет. Өзүңдүн улутуң тууралуу башка бирөө ушинтип жаман сөз сүйлөсөчү. Бирок буга окшогон адамдар бардыгы эле улутта бар да. Улуттун жаманы болбойт, адамдын жаманы болот дейт го. Именно ошо окшогон иттердин айынан жаман иштер чыгат да, провокацияларчы. Кудайга шүгүр, бирок мындай провокацияларга эч ким жол бербейт. Ушул бөлүнгөн адамдарга таң калам да. Өзбек, кыргыз, казак депчи. Бардыгы бир эл. Ушуга окшогон акмактар, мына баягы айткандай бир жерде жатып алып өлжүсүлөйт да. Мына мигрант болгондо түшүнөсүн да. Мигрант болгондо ушундай түшүнөсүн. Бир эле өзүңдүн улутташыңды эмес, кошмо мамлекеттеги адамдарды көрүп таап сүйүнөсүн. Мисалы үчүн биз мына мигрант болуп жүрөбүз. Мен таксиде жүрөм. Өзбек туугандар чыкса, кандай биз алар менен сүйлөшүп, баягы сырдашып, кандай жумуш кыласың, эмне кыласың, канча жыл болду деп ал сага сурай берет, сен ага сурай бересиң. Мында жакшы жылуу мамиледе кетесиң да. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Ошондой сыртта ушундай бири-бириңдин кадырыңды билесиң. Өткөндө бир күнөө көрүп калдым эле. Баягы Нурлан Коюнбаев деген Казакстандын актёру бар. Бизнес по-казахски в Бразилия деген. Ошол Бразилияга барып жүрсө, бир өзбек иштейт экен да. Аны көрүп калып, жүгүрүп жанына келип, "Ака, кыргызсызбы?" дейт да. "Же казаксызбы?" дейт да. Берки болсо, чукпай турат. Берки болсо, "Мен казакмын" десе, кучактап, өбүп, баягы өзбекче казакта. "Ака, ушунча жылдан бери жүрөм. Наконец-то көрдүм, а. Өзбек эмес болсоңуз да казак экенсиз го, ака" дейт да. "Өзбекстанга баргансызбы?" дейт. "Жок" десе, "Барбасаңыз да Өзбекстанга жакынсыз го, ака. Кучактап, жыттап алайын сизди" деп. Ушундай бир алыста жүргөн мигранттардын да немесин чагылдырып койгон да. Ушундай достор. Эч качан бөлүнбөш керек да. Эң жаман бул ушундай акмактардын сөзүнө киргендер да. Канча деген мисалы үчүн жакшы адамдар бар Өзбекстанда. Канча деген жакшы, илимдүү, билимдүү кыргыздар жакшы көргөн инсандар бар. Кыргыздар деле ошондой өзбектерге мамиле кылат. Эч качан бир жаман көз караш жок. Биз ар дайым дос болуп жүргөнбүз, дос болуп кала беребиз. Өзбектерге мен баа берген жерим ушунчалык. Өзбектер кыргыздарга, кыргыздардын спортсмендерине өтө бир мындай адилеттүү карайт, жакшы ойлорун жазат. Кечегинде бир кыргыздын спортсмени Өзбекстанга барып мушташканда, судьялары өзбек жигитке утты деп берип койгондо, кыргыздар эмес, өзбектер ошол жерде наразы болуп, видео тартып, "Эмне үчүн силер кыргыз утса өзбек бересиңер? Муну кыргыз утуп атпайбы?" деп өзбек жигиттер кыргыздын жанын тартып, кыргызга күйүп, ушинтип чыгышты да. Ошондой туугандар, ошондой болот. Эки эл, мисалы үчүн чемпионатта, олимпийский чемпионатта кандай бири-бирибизге жан тартык. Мисалы үчүн Өзбекстандан баягы Диара деген спортсменкасы утканда кантип биз сүйүндүк, канчалык
сүйүндүк. Биздин боксерыбызга өзбек тренери жардам берип, мындай кыласың деп жардам берди, мисалы үчүн. Ушундай бөлүнбөш керек. Ошонгон адамдардын сөзүнө кирбеш керек да. Кечээинде дагы мен Өзбекстандын бир молдосу бар. Аброр Али Мухтария деп. Кыргыздар тууралуу өтө жакшы бир сөздөр сүйлөптүр. Өтө мен ыраазы болдум ошол кишиге дагычы. Анан ушул жердин видеосуна бир өзбек жигит комментарий жазыптыр да. Мен бир убактары дейт, ошол Россияда көчөдө калып кеткенде дейт. Жолдо бир өзбек кыргыз дворникке жолугуп калып, эмне болду ака деле ушундай башым өткөн окуяны айтып берсем, акчам жок дейт. Ал туруп туруң ака деп чалды дейт шериктерине. Чалып шериктери келип, анан дагы бир таксиге чалып дейт. Ташкентке чейин ошол жол кырамды төлөп, колума ушу акча берип жеп ичип кетесиз деп, мага ушундай көчөдө калганда кыргыз бир туугандарым жардам берген деп комментарий жазыптыр да, жакшылыктын неме кылыпчы. Анын комментарийдин түбүнө көбү окуяны болуп көзүмө жаш келди, молодцы деп мындай жакшы нерсе жазыптыр да. Ушундай достор. Qirg'izlar haqida meni мнением doim zo'r bo'lgan. Qirg'izlar meni qardoshim. Bizni o'zimizda, qishlog'imizda Qirg'iz mahalla degan mahalla bo'lardi. Bozorvoy Qirg'iz degan bir tanishimiz bo'lardi. Dadamning oshnasi edi, juda yaxshi odam edi. O'shanda ko'rganman. Qirg'izlarning ayollari bitta qo'yni shunday so'yib, darrov nimtalab anaqa qilaveradi. O'zbeklarda bizni o'zimizda, masalan, qishloqda yoshligimdan bilaman, ayollarni qanaqadir jonliq so'yishi tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa edi-da. O'sha dadamning oshnasi Bozorvoy Qirg'iz amakini uyiga borganimizda men kirganimda tasavvur qilaman. Necha yosh bo'lishim mumkin? Bo'lsam shu 5-6 yosh bo'lsam kerak. Bir Qirg'iz xola, o'sha Bozorvoy amakini ayoli hovlida ekan, xuddi pichoq. Hayron bo'lganman. Qarab turibman. Shunda bordi, bitta qo'yi shunda oyog'idan qildi, 3 ta oyog'ini taqillatib boyladi. Bismillah, Allohu akbar deb shaq tortib yordi-yu. Yarim soatga qolmasdan terisini shilib, go'shini yog'ini yo'q qo'yib ajratib qo'ydi. Qirg'izlarning ayollari ham zabardast bo'ladi. Mana shu go'shtdan katta bo'lgan, qimiz ichib katta bo'lgan, ot minib, otni egarsiz minishardi. Otni egarsiz minardi. Qirg'izlar chavandoz xalq. Qirg'izlar shunaqangi chapdas xalq. Men eskidan ular haqida to'g'ri yaxshi gaplarni gapirganman. Qirg'izistonga borishim to'g'risida xabar chiqqanda, o'sha ba'zi tushunchadagi odamlar men haqimda qirg'izlarni yomon ko'radi deb propaganda uyushtirishdi. O'sha Qirg'izistondagi yangi siyosat haqida bo'lgan hodisalarda ba'zi gaplarni gapirganim, mana qirg'izlarni yomonlayapti deb tarqatishdi. Men hayotimda millatni yomonlamayman. Men xoyinlarni yomonlayman. Xoyinning millati bo'lmaydi. Qirg'izman deb, o'zbekman deb, arabman deb xoyin bo'lsa, bu arabga ham, qirg'izga ham, o'zbekka ham tegishli emas bu. Bu zanim bu Qur'onda tili bilan aytganda. Xoyin har joyda xoyin. Har mahallada bo'lsa, u mahallaga aloqasi yo'q uni, xoyin. Va Qirg'izistondagi safarimizni obzor qilib keldim. To borib kelguncha ko'rdinglar. Bizni o'sha ichki ishlardan o'sha oblast nachalnigi o'zi kutib oldi. Sapravajdeniyni bilan olib yurishdi bizni. Abdulloh domlarning masjidlariga ham bordik. Kelib masjidga olib kirib, o'sha joyda ham anaqa qilishdi. Doim qarab yurishdi. Juda anaqa bo'ldi. Yana qiziqligi, oblast nachalnik militsiyasi kelib menga qoraka deydi, qiziqchilab aytib, tushunyapman endi. Haqqimga duo qiling deydi. Men dedi, zo'r joylarim bor, qimizlanib qo'yaman. Kelasi safar kelganingizda, bu safar yaxshi kutib olmayapman deyapti. Kelasi safar kelganingizda sizga zo'r sharoitlarni qilaman. Otlarim bor deydi, otlarimni qimizlari bor, maza qilib ichib ot minamiz dedi. Qarang. Yana nima deyapti? Haqqimga duo qiling deyapti. O'shani bir yordamchisi bor ekan. Nima deb duo qilaysam, iloyo namozlarimni 5 vaqt o'qiydigan bo'lib ketay deyapti. Qirg'iz militsiyasi. Mashalloh dedim. Ajoyib, Qirg'izistonda o'sish ham zo'r. Ya'ni bundan taxminan 2001-yilda borgan bo'lsam, 4 yil, 5 yil oldin ancha turg'unlik
o'xshab ko'ringan edi. Lekin hozir ancha qimirlash bor, o'sish bor.